Сезип атасыңарбы? Акыркы күндөрү убакыт мурдакыдан да бат өтүп бараткандай. Көчө эле 2026 жылга канча күн калганын санап, жаңы жылды күтүп отурганбыз. Мына эми 2026 жылда келди жана көз ачып жумганчакты 3 ай өтүп кетти. Азыркы убакта көпчүлүк адамдар ар кандай жолдор менен, айрыкча искусственный интеллекттин жардамы менен акча таап жатышат. Искусственный интеллект көп иштерди абдан тез жана сапаттуу аткарып берет. Бүгүнкү күндө ИИ менен иштеп, кээ бирөөлөр бир айда тапкан акчасын бир нече саатта эле таап койсо болот. Мен өзүм да искусственный интеллекттен негизделген бот аркылуу трейдинг кылып акча таап жатам. Бул үчүн чоң тажрыйба, билим же чоң капитал кереги жок. Мен жөн гана боттон сигнал алам, сделка ачам, болду. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз Pocket Option трейдинг платформасына кирдик. Шотту көрсөтүп кетсем 4000 сом бар. Бул чыныгы шот. Бүгүн ошол 4000 сом менен иштейбиз. Келе сделканын суммасын жазып, жана сделканын убактысын 1 мүнөткө кое турабыз азырынча. Эми биздин Telegram ботко киребиз. Бул жерден сөзсүз NZD, USD деген валютный парасын колдоносуңар. Жана бот силерге сигнал берет. Мага мисалы 1 мүнөткө өйдө сигнал келди, мен сразу сделкага кирдим. Эми 1 мүнөт күтөбүз. Менден көп адамдар сурашат. Эмнеге трейдингке жаңы келгендер депозитин бат эле жок кылып коюшат деп. Негизи мунун бир нече себеби бар, бирок эң негизгиси бул эмоция жана дисциплинанын жоктугу. Жаңы баштаган адам рынокко киргенде муну оңой нерсе, оңой акча деп ойлошот. Бул свеча өйдө кетет, бул свеча ылдый кетет деп эле сделкага кирип коюшат. Бирок бул туура эмес. Рынок мындай иштебейт. Трейдингден силерге система керек. Жана көбүнчө адам трейдинг менен казинонун айырмасын көп билбейт. Эгерде казинодон силерге удача гана жардам берсе, трейдингден силер графикти карап, анализ кылып, анан гана сделкага кирсеңер, силер ийгиликке жетесиңер. Биздин биринчи сделкабыз жабылганы аз калды, жана плюска жабылды. Биринчи сделкабыз биздин шотто эми 7520 сом бар. Келе сделканын суммасын көбөйтөбүз. 7500 сомго чейин. Жана кайра Telegram ботко кирип, дагы бир сигнал алабыз. 1 мүнөткө ылдый сигнал келди, сделкага киребиз. Силер байкадыңар болуш керек, мен сделкага бүт акчамды колдонуп жатам. Негизи бул туура эмес. Силер өзүңөр трейдинг кылганда өзүңөрдүн депозитиңердин бир нече процентин гана колдонушуңар керексиңер. Муну деген трейдингде риск менеджмент деп коет. Риск менеджмент деген эмне? Бул силердин ар бир сделкага канча акча киргизериңерди алдын ала тактап коюу. Көп профессионал трейдерлер негизи 1-3% гана колдонушат. Мисалы силердин депозитиңер $1000 болсо, сделкага 20 же 30 эле доллар колдоносуңар. Ошондуктан менин аркаман кайталабай, риск менеджментти сактап киресиңер сделкага. Мен муну видео үчүн эле кылып жатам. Эгерде риск менеджментти сактабасаңар, бир эле ката силердин депозитиңердин баарын жок кылып кетет. Экинчи сделкабыз да плюска жабылды. Эми биздин шот 14000ге чейин көтөрүлдү. Дагы бир сигнал алабыз. 1 мүнөт алды. Сделкага киребиз. 1 мүнөт күтөбүз эми. Дагы бир сделкабыз плюска жабылды. Эми биздин баланс 20000 сом көрсөтүп жатат. Telegram ботко киребиз. Дагы бир сигнал алабыз. 2 жол басылып кетти. 2 минутта өйдө сигнал келди. Сделканын убактысын көбөйтүп, сделкага киребиз. Эми 2 минутта күтөбүз. Дагы бир сделкабыз уверенный плюска жабылды. Эми биздин баланста 27320 сом бар. Келе эми Telegram ботко кирип, акыркы сигнал алабыз. 2 минутта өйдөгө дагы бир сделка киребиз. Акыркы сделкабыз да плюска жабылды. Эми биздин баланс 33000 сомго чейин көтөрүлдү.
мынакей история сделок, баары чыныкый 33 000 сом. Бул осы Telegram бот. Боттун кандай иштегенин өзүңөр да көрдүңөр. 5 жыл трейдинг кылып үйрөнгөн адам мындай жыйынтыкка жете албайт. Муну искусственный интеллект гана кыла алат. Эгер ботту менден алгыңар келсе, мага Telegram аркылуу жазсаңар болот. Telegramга ссылканы бул видеонун астына калтырып кетем. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.